Hazreti Umar kim? Damlette menen Cumada hutba айтып атканда айтты, анын көлөкөсүнөн шайтан качкан Умар dedi. Hazreti Umar ушундай, ал бир жолго түшсө шайтан качып башка жолго түшөт, урматтуу бир тууганым. Hazreti Umar жөнүндө пайгамбар алейхиссалам айтты, "Ey Umar" dedi. Musulman bol элегиле. Ушунчалык акылың менен кантип мусулман болбой басып жүрөсүң dedi. Сага окшогон улуу акыл сени мусулман кылмайынча тим койбош керек эле. Ушунчалык чоң акыл эс менен сен кантип мусулман болбой басып жүрөсүң, мен таң калып атам dedi. Пайгамбарыбыз дуа кылды, о Кудай таалам, эки Умардын бири менен исламды асманга көкөлөт dedi. Бул деген Hazreti Umar мусулман боло турган болсо, анда ислам көтөрүлөт dedi. Hazreti Umar урматтуу бир тууганым көчөгө түшкөндө шайтан качып башка жака кетет эле. Hazreti Umar ушунчалык адам эле өлөрүн астында пайгамбар алейхиссаламдын сахиби сирри расул Хузайфа ибнул Яман деген сахаби бар эле. Пайгамбарыбыз ал кишиге мунафыктардын атын санап айтып берген эле. Эй Хузайфа, айтчы мага, мен мунафык эмесминби? Пайгамбарым сага айткан мунафыктардын катарында тизмесинде мен жокмунбу деп сурайт эле. Касам иштирип айтат эле. Hazreti Umar ушундай таква адам эле, өлөрдөн мурда жарадар болуп калганда халифачылык кетеле, халифа дайын делек. Hazreti Ayşe небизге кабар айттырды. Айша, пайгамбарым көмүлдү. Hazreti Абубакыр көмүлдү. Ошонун жанында мага ылайык жер барбы, мен көмүлсөм болобу дегенде Айша небиз айтты, мен өзүмө даярдап койдум эле, бир адамдык жер калыптыр болгону. Мейли мен сага берейин dedi. Hazreti Umar сүйүндү. Бирок Hazreti Umar айтты баласына, Абдулла dedi. Мен өлөм, мени жуйсуң, мени жууп оройсуңар. Анан көмөргө барганда Айшадан дагы сурагыла. Анткени Айша энекебиз dedi. Ал мен түрүмдө менин айбатыман коркуп, мени сыйлап макул деп өзүн арнаган пайгамбар жандагы жерди берген болушу мүмкүн. Мен өлдүм, мен жулуп жаназа болуп турганда, эми ичиндеги чин чыгат, эгер жок десе, апарып мен наракка көмгүлө dedi. Ушунчалык таква адам эле. Ошол урматтуу бир тууганым пайгамбар алейхиссаламдан таква үчүндө сурайт эле. Hazreti Umar ушундай адам 12 жыл дегенде Бакара сүрөсүн жаттаган адам 12 жылдан кийин той кылды. Hazreti Umar зейни пас адам эмес эле. Бирок алардын Куран жаттаган биздикинде кыргыр эмес эле. Алар Куран жаттаганда кекиртектен аракка өтүп жүрөккө кирип, жүрөктөн таасир берет эле. 10 сүрө аят жаттап, ошону түшүнүп, амал кылып, андан кийин башка аятка өтөт эле. Куран толугу менен булар басып жүргөн Куран болушат эле.